Ekonomikanın tömünдөшү менен эч качан элибиз бузулбайт. Иншалла. Ачка болсок да, катыган нан жесек дагы, машинебиз жок болсо жөө жүрсөк дагы, дворецтерибиз эки этаж болбосо дагы, бир бөлмөдө жашасак дагы, ал менен Кудай кааласа элибиз бузулбайт. Бузулат, жаштар бузулганда элибиз бузулат. Келечегибиз бузулат, качан биздин жаштарыбыз бузулса. Абийсиз болсо, кайратсыз болсо, никесиз кошулса, арам жолдо жүрсө, ал коомдун, ал элдин келечеги болбойт. Ошондуктан урматтуу жаштарыбыз, сиздер тазалыкты Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадисте бар. Ким ниет кылса нике кылуудан, нике кылганда ниети кандай? Афа, тазалыкты. Арамга жолобой эмен. Ак нике менен болду, арам жака баспайт. Намахрам аялдар менен сүйлөшпөйт, намахрам аялдар менен кармашпайт. Алар менен буга кандай? Буга туугандар Алла субханаху ва тааlanın жардам берүүсү сөзсүз дейт. Үч түрлүү адамга Алла таала сөзсүз жардам берет. Бириси ушул нике кыйганда таза, өзүнүн арам нерселерден сактаныш менен нике кыйган болсун. Пайгамбарыбыз айткан, көз дагы зына кылат, тил дагы, кол дагы, пут дагы зына кылат дейт. Уяттуу жер эле эмес дейт. Бизге Пайгамбарыбыз ушул таза шариятты калтырып кеткен. Таза шариятты калтырып кеткен. Сіздер ата-энеңерге кандай болсоңор, балдарга силерге ошондой болот. Сіздер башка бирөөнүн кыздарына кандай болсоңор, силердин аялдарга башка эркектерге ошондой болот дейт. Туганда жер жөнүндө титирей бербейт, зына көбөйгөндө титирейт. Адилетсиздиктен титирейт жер. Арам көбөйгөндө титирейт жер. Ошондуктан баарыбыз сактанайлы.